Вы меня видите? А, есть картинка, да? Ну, значит, у вас что-то не то с телефоном. Видно и слышно. Все. Тогда продолжаем наш прямой эфир. Смотрите, какое красивое место. Это бассейн. Вот с таким вот видом. Bizde saat примерно 10 болды. Эртеменки saat. Мен балдарым. Ой-бой. Красавица болсың ғой кызы? Кайда? Вот ушул биздин резорт. Океандын светін карагылам. Биздин үйдүн астындагы пляж. Come on. Азыр бүгүн биз пляжтан отуруп иштейбиз, балдар. Сууга түшүп, кум ойнойт. Теги жакта адамдар жүрөт, 1-2 адам. Бул Тынч океаны, Тихий океан. Үйдүн жаны Молокай деген арал, Гавайи аралдарынын бири. Азыр барып жайгашып алайын. Отуруп, шашпай, бардык суроолорду бергенге аракет кылам. Биз бул жерге келип жатабыз. Үйдөн 5 минутта пешком. Карагылачы толкундарды. Бүгүн толкундар катуураак экен. Ушундай үйлөр бар. Карачы, толкундар аябай чоң экен бүгүн кызы. Сууга түшкөндөн коркпойсуңбу? Азамат. Пляжга бул жакта. Аябай сонун экен, ушундай көрүнүш. Бүгүн пятница бизде. Короткий день. Серфинг үчүн сонун экен дейт. Ооба. Эртең күнү, выходной күнү элдер серфинг кылып келишет болуш керек. Буга чейин 2-3 күндөн бери негизи толкундар жакшы болчу. Сууга түшкөнгө аябай акырын болуп жаткан. Бүгүн толкундар катуураак экен. Ушу серфинг кылган пляждардын бири да. Мына биздин резорт. И ушу резорттун пляжы. Азыр мен компьютерлерімді ачып, даярдап коёйн, эгер мага жумуштан жазып калса, даяр болоюн иштегенге. Болосуңуз сонунго дейт, рахмат. Чөмдөсүн дейм. Азыр компьютерлеримди ачып алайын, бүт салып келгем. Пляждан иштегенге эмне керек? Заряды толо. Күчтүү компьютер керек. Колонка керек, музыка укканга. Аябай жакшы колонка, аябай сонун чыгат. Ушундай. Эгерде колонка ала турган оюңуздар бар болсо, ушундай колонка карасаңыздар болот. Колонка керек и эң негизгиси Wi-Fi керек. Ушундай Wi-Fi'быз бар. Көчөгө чыкканда, кандай десем, путешествияга чыкканда ушуну зарядтап алып алабыз. Вот. Ушундай Wi-Fi менен иштей беребиз. Заряды бар, 50 канча, 56% дейт. Көрдүңүздөрбү? 2 гигабайт колдонупмун, unlimited, безлимитный интернет. Жумуштан
берген. Заряд аябай жакшы көпкө чыдайт. Ja. Wi-Fi жөнүндө айтып атам. Берметтин ачыксын. Ачкисын таппайт экен. Берметтин ачкиси. Мына балдар ойноп баштады. Судан алыс, коркпоңуздар. Компьютер заряды толуу. Мына компьютер. Ошентип иштеп отурабыз. Жумушка киришти. Say hi дейм. Эл жок. Эл жок. Сүлеңдер бар. Компьютер, жумуштун баары ушул жерде болот. Балдар ойноп жатат суунун жээгинде, сууга түшөбүз. Бул биздин резорт, арты мындай токой. Бул жерде дагы бир резорт бар. Бул тоонун ар жагында дагы пляж бар, анын ар жагында да пляж бар. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде да бир пляж, тиги жакта да узун чоң пляж. Ушундай көрүнүш. Күн бул жерден батат күнүгө. Бизде саат 10 болду. Бизде эми эртеменки саат 10. Молокай аралында. Эми суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Чекесинен окуп, очередь менен жооп берем. Бул сууга адам чөгүп кетиши мүмкүнбү дейт. Сүз албаса, ооба, сууга чөгүп кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде, бул жерден бир 3-4 метр басканда эле сразу аябай чукур, 2 метрден жогорулай берет. Мындай айтканда 3 метрден кийин бутуң сууга жерге тийбей калат. Ошондуктан сүзүштү билиш керек. Эң жакшысы океандын жакшысы туздуу суу, анан океан өзүнө тартпайт. Кайра мындай сыртка түртүп турат да, ошого суу адамды сыкпайт. Адам океанга түшкөндө өзүн жеңил сезет. Ошол жагынан жакшы. Деп отуруп алып иштей беребиз эми. Бул Молокай аралы, Гавайи аралдарынын бири. Макул ишиңизге ийгилик. Бизде түнгү саат 2. Жакшы жатыңыздар. Бейпил түн. Балык кармашабы дейт. Ооба, балыктар көп. Балыкты кармаса болот. Бакыт кайрмак салып көрдү 2-3 жолу. Балыктан тышкары үлүлдөрдү кармадык, краб кармадык. Дагы жакшы жери сноркел кылса болот. Анда ордуна трубочка, айнектерди тагып алып, суунун түйүндөгү балыктарды, башкаларды көрсө болот. Ошондойго дагы аябай жакшы жер. Бул жердин түйү кум эмес, чоң-чоң эме вулкандан калган таштар болгон үчүн тешик-тешиктери бар, коралдарга окшош. Балыктарга ошо сноркел кылганга аябай жакшы жер экен. Эмне жумуш кыласыз дейт. Жумушум жөнүндө толтура видеолорду тарткам, постторду жазгам. Кыскача айтканда, технология жаатында иштейм, IT. Senior DevOps инженер болуп, мен иштеген компания Чикагода жайгашкан. Ошого бул жерден интернет аркылуу ремонт удаленно кошулуп Чикагода иштейм. Биздин Гавайиге келгенибизге 1,5 ай болду. Личкаңызды да бир карап коюңузчу дейт. Карап коем. Крокодилдер бар беке. Жок, крокодилдер жок. Крокодилдер көбүнчө Флоридада, болотого окшогон сууларда болот. Океандан крокодил көрбөгөм. Крокодил эмес, акулалар бар.
киттерди көрө турган сезон болот. Дельфиндер прям жээкке чейин сүзүп келишет бир декабрь айларында. Жакында ошо киттердин, дельфиндердин сезону башталат. Аябай сонун чоң 100 жылдык ташбакаларды көрсө болот. Тюлеңдер чыгып калат пляжга. Тюлеңдерди буйруса тартып көрсөтөм. Тиги жерге дагы жазып да коюптур. Тюлеңдер пляжда эс алып жатса, мешайт этпегиле, тюлеңдер уктап алсын деп. Аябай жакшы мамиле жасашат да жаратылышка. Тюлеңдерди тартам буйруса. Мен сизди Элнуранын блогунан көрдүм. Азаматсызды чоң рахмат. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Бишкекте, Кыргызстанда эмне жаңылык? 8 саат алдыда болуп калабы дейт. Жок, бизде азыр пятница до сих пор. Жума күнү эми башталды. Кыргызстандан 16 саат арттабыз. Плюс 16 саат. Ошондо Кыргызстан бизден мындай айтканда 1 суткага жакын алдыда. Кыргызстанда түн болгондо бизде таң атат. 1 күн алдыбыз. Аябай жөнөкөй эже экенсиз. Сиздей адамдар ийгиликтүү болушат өзү дейт. Рахмат. Шамал болуп бална. Ооба, бүгүн катуураак экен. Карап коеюн. Сиздердей болуп качан барабыз дейт. Аракет кылыш керек. Ар бир адам өзүнүн үстүндө иштеш керек. Мээнет кылыш керек. Туура максат коюш керек. Ошо максатты карай анан жылыш керек. Ошондо гана бир жыйынтыктар болот. Ар бир адам өзүнө ишениш керек. Ар бир жакшы нерсеге мээнет менен жеткенибизди унутпаш керек. Ошого мээнет кылган адам ар дайым өзүнүн үзүрүн көрөт деген принцип менен жашайбыз. Саламатсызбы? Бишкекте жакшы IT курс барбы? Сиз билесизби дейт. Эми Бишкектеги курстар боюнча бир кандай десем, толук жакшы маалымат айта албайм. Бишкектеги курстар аябай көп экен. Мен сизге кеңеш катары айтмакмын. Менин YouTube'да видеом бар. Сапаттуу курсту кантип тандаш керек деген темада сүйлөгөм. Ошол курстагы, ошол видеодогу мен бөлүшкөн кандай десем, ыкмалар менен өзүңүзгө курс тандасаңыз, жакшы курс тандайсыз деп ойлойм. Курс тандап жатканда эмнелерге көңүл буруш керек, эмнелерди караш керек деген суроого жооп бергем. Ошо видеону көрүп коюңуз. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетиңизчи, ошол жакта жашайсызбы дейт. Менин блогума жана ушу прямой эфирге, түз эфирге жаңы кошулгандардын баарына кош келипсиздер. Өзүм жөнүндө кыскача айта кетсем, атым Айдана, 27 жаштамын. 2 балам бар. Кызым ыйлап жатат. Улуусу кыз, кичүүсү уул. Кызым 3,5 жашта, балам 1,5 жашта. Үй бүлөбүз менен IT багытында иштейбиз. Мен дагы багыттагы. Азыркы учурда Гавайи аралында жашап, иштеп жатабыз. Бакыт Калифорнияда иштейт. Мен Чикаго шаарындагы компанияда иштейм, IT компанияда. IT жаатында акыркы 5-6 жылдан берибиз. Ошо үй бүлөдөн сырткары сиздерге жардам болсун деп, Кыргызстанга бир салым болсун деп блог чыгарып турам. IT жөнүндө маалымат. Кыргыз тилинде жазам көбүнчө. Кыргыз тилинде жазганымдын себеби бул эми кыргыз тилинде маалымат өтө аз. Ошого айыл жергелерине, региондорго көбүрөөк максат коем. Ошол жактагы жаштарга маалымат жетсин деген максатта блогум көбүнчө кыргызча. IT-шник болуш үчүн эмне кылуу керек дейт. Менин YouTube'дагы видеолорумду көрүп чыксаңыз, сизде бир идея пайда болот. Код деген эмне, программирование деген эмне, да? Эмнеден башташ керек, кандай багыттары бар, кантип компьютер тандаш керек, кантип тил тандаш керек деген суроолордун баарына жооп бергем. Green карта тууралуу айта кетсеңиз информация дейт. Green карта тууралуу акыркы жолу түз эфир жасагам. Green карта деген эмне, ким катыша алат, эмне үчүн green карта керек, кимдер ойнойт,
кайсы убакта результат чыгат, кантип анкета толтуруш керек деген бүт грин картага тиешелүү суроолордун баарын менин ютубдагы акыркы видеолорумду көрсөңүз ошол жерде жооп бергем. Ошого грин картага көп токтолбой эле коеюн. Бир прямой эфирди, түз эфирди жалаң грин картага арнагам. Бүт грин картага тиешелүү суроолордун баары ошол жакта. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Жанагы биздин үй бүлөгө мага каалаган тилектериңиздердин баары сиздерге эки эселеп, үч эселеп кайтсын. Турмушка качан чыгасың дейт. 2 балам бар. Погода кандай? Погода сонун стабильный погода деп коет го, мындай туруктуу экен. 27-28 градус айланасы. Кандай сонун жер дейт, ооба. Аябай сонун жер. Ачкиңизден океанды көрүп жатабыз дейт. Азыр мен сиздерге мындай эле көрсөтүп коеюн. Мына океан. Мына балдар. Бир карасаң урушат, бир карасаң кучакташат, талашат. Бир тууган ушундай болот экен. Ушундай жашоо бизде күнүгө мындай орусча айтканда война и мир. Өстөрүнө эле тим коем. Өстөрү урушат, кайра өстөрү жашашат, бирине болушсаң бири тарынат, ошого бирине болушпайм. Кичүүсү өзүнүн дагы эмеси бар, күнөөсү бар. Улуусунун да күнөөсү бар, ошентип бир тытышат, бир урушат. Ошентип чоңоюп атабыз. Ата эне болуш оңой эмес экен. Бала тарбиялаш андан дагы оор иш экен. Бишкекте суук, кар жаады дейт. Представляю и не завидую. Эже кайсыл жактасыңар дейт. Молокай аралындабыз, Гавайи аралдарынын бири. Якутиядан салам дейт. Бизде таңкы 5 дейт. Молокайдан салам. Туура максатты кантип коебуз эже дейт. Өзүңүз тугуңуз. Туура максат коюу боюнча китептерди окуңуз. Мен Telegram каналга самомотивация боюнча, саморазвитие боюнча, психология боюнча китептерди жүктөгөм. Ошолорду окуп чыгыңыз. Туура максат коюш үчүн мындай өзүңүз отуруп алып, эмнени каалайсыз? Эмнеге жетишкиңиз келет? Ошолорго жооп беришиңиз керек. Мындай кандай деп коет? Чын өзүңүзгө өзүңүз чын болушуңуз керек да. Откровенно деген сөз бар го орусча, ошо туура келет. Откровенно өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, эмнени каалайсыз, эмнени каалабайсыз, азыркы жашоодо эмнеге жеткиңиз келет жана эч унутпаңыз, бир нерсеге жетиш үчүн бир нерседен баш тартыш керек. Ошого туура приоритет деп коет го, туура приоритет коюш керек. Эгерде бир нерсеге жетем десеңиз, башка жактан вакытыңызды кесишиңиз керек. Социальный тармактардан ошого ойлонушуңуз керек. Эмне сизге зыян алып келип атат? Ошо зыян алып келип жаткан привычкаларды жок кылыш керек. Укмуш кыз экенсиз, баарын жооп берген. Ийгилик сизге, аман болуңуздар дейт. Чоң рахмат. Казакстандан салам дейт. Сиздерге Чикагодан салам деп көнүп калыптырмын. Гавайиден салам. Сууга түшпөйсүңбү дейт. Анан түшөм, азыр түшпөйм. Океанды көрсөттүм. Эмнеге бардыңар Гавайиге салууга дейт. Чикагода көп жылдар бою жашадым. Азыр Чикагода кыш. Барыңыздар, билет болушуңуздар керек. Чикаго өзүнүн суук кыштары менен айырмаланат. Ошо кыштан кетип бир жылуу жерде кыштайлы деген максатта. Балдарга дагы жакшы болсун деп, океандын жээгинде климат. И азыркы мүмкүнчүлүктү туура колдонойлу деп, азыр пандемия деп эле кайгы болуп отура бербей, кайгыланып, ошонун плюс жактарын колдонойлу дедик. Бизде качан ушундай мүмкүнчүлүк болот аралыктан иштегенге. Буга чейин аралыктан иштечүбүз, бирок жумасына 1-2 жолу офиске барыш керек болчу да. Азыр офиске баргандын кажети жок. Ошондуктан ушул моменттен колдонуп, өзүбүз каалаган өлкөдө, өзүбүз каалаган аралда жашап көрүүнү чечтик.
Океанды көрсөтүп койгулачы дейт. Мынакей океан. Толкундарды карасаңыздар. Балдар. Капкара болуп күйүп калдык. Мына бакытты сурагандарга. Бакыт. Америкада отуруп грин картага катышса болобу дейт. Болот. Айырмасы жок. Эң негизги пункт бул жерде. Сиз кайсыл мамлекеттин гражданинисиз? Эгерде сиздин мамлекетиңиз азыркы мисалга Кыргызстанды алайлы, Кыргызстандын гражданини болсоңуз, Кыргызстан катыша алат, списокто бар, катыша алат деген мамлекеттердин арасында. Ошого гражданство деген жерге Кыргызстанды коюлат, а жашаган өлкө деген жерге Америка коюлат. Катышса болот. Зарплатаны сураса болбойт. Мен ойлойм бул эң не тактичный вопрос деп. Зарплатаны билгиңиздер келсе, Google'дан эле сурап алса болот. Бирөө үчүн өтө чоң акча, бирөө үчүн өтө аз акча. Ошого Американын бир правиласы, Кыргызстанда деле ошондой правила бар. Зарплата бул конфиденциальный, кандай деп коет, информация дейт, ошондой нерсени сакташ керек деп ойлойм. Бул жерде кыш болбойбу дейт. Жок, кыш болбойт, жыл бою погода ушундай. Бактылуу баалалык ымыркайларга дейт. Рахмат чоң. Бишкекте 2 ай IT курстар бар. 2 айда IT программирование үйрөнсө болобу дейт. Эгерде интенсивный курс болсо, начальный уровеньди үйрөнсө болот. Эгерде интенсивный эмес, жумасына 2 жолу 2 сааттык курс болсо, билбейм, андай курстардан кандай жыйынтык чыгат. Негизи код үйрөнүш үчүн, IT жаатында бир кесипти аркалаш үчүн убакыты өтө деле көп ролду ойнобойт. Эң чоң ролду ойногон нерсе бул сиз кандай окуйсуз, кандай серьезность заниматься этесиз, кандай дисциплинада окуйсуз, канчалык көп практика кыласыз ошодон. Ошого айткым келет. Эң негизгиси бул адамдын өзүнөн. Канчалык аракет кылса, карагылачы толкундарды. Канчалык аракет кылса, канчалык көп күчүн жумшаса, ошого жараша үйрөнөт. Ар бир адам ITде ийгилик жарата алат. Аракет кылыш керек. Мага жактыңар дейт, рахмат. Саат канча болду? 10 болду. Саат 10 бизде. Балдарды суу жактан алысыраак карагыла дейт. Сөзсүз алыс карайбыз. Астыбызда отурат. Биз деле балдардын коопсуздугун биринчи орунга коебуз. Кайсы шаар дейт? Молокай аралы. Telegram каналга кантип киребиз? Ссылкасын жиберип кое аласызбы дейт. Telegram каналдын ссылкасын менин Instagramдагы башкы баракчамдагы ссылка аркылуу кирсеңиздер болот. Ооба, туура айтасыңар. Бала тарбиялаш чоң жумуш дейт. Кошулам. Күндүз дейт. Молокай аралындабыз. Бизде эми саат 10 болду. Эки жактын бирин тандай албай жатам. Медицина же IT көптөн бери ушул экөө болуп жатат. Эмне кылсам дейт. Жакшы суроо экен. Негизи медицина деле бизге керек. Мен медицинага окубагыла деп эч качан айтпагам, айтпайм дагы. Медицина дагы эң керектүү кесиптердин бири. Медиктер бизге ар дайым керек болот. Болгону мен эмнеге ишенем? Ар бир адам медик боло албайт. Биринчиден, медик болуш үчүн аябай катуу окуш керек. Экинчиден, ар бир адам окууга 7 жыл, 9 жыл убакытын бөлө албайт. Университетке же академияга окуйм десеңиз. Адан сырткары медик бул аябай кыйын окуу, өтө жоопкерчиликтүү окуу. Эгерде ошого даяр болсоңуз, медицинаны тандасаңыз болот. Медицинанын деле актуалдыгы эч качан өчпөйт, өнүгөт. Ошо медицина менен негизи IT экөө мындай эки башка кесип. Ошону унутпаңыз. Сиз кайсыл
кесипти аркалагыңыз келет. Стоматолог болом десеңиз же там хирург болом десеңиз, кардиолог болом десеңиз ошого даяр болушуңуз керек. Айтинин плюс жактарын айта кетсем, ар бир адамдын колунан келет, кызыгыш керек, аракет кылыш керек. Медицинада деле адам аракет кылбаса жакшы врач боло албайт. Анан айтиде адам өнүгүп турат, жаңы нерсе күнүгө чыгат. Ошого адам ар дайым изденүү менен алек болот. Мен ойлойм, айти медицинага караганда жеңилирээк сезилет. Ошого айтиге причиналардын бири айти аябай актуалдуу. Күндөн күнгө актуалдуу болуп жатат. Келечекте жумуш жүргүзөсүз. Кайсыл жерде болбоңуз, кайсыл жакта болбоңуз, кайсы мамлекетте болбоңуз, жумуш ар дайым табылат. Анан медицинада ремонт иштей албайсыз, удаленно иштей албайсыз. Эгерде ошого даяр болсоңуз, тандасаңыз болот. Айтинин жакшы жери бул бизге окшоп ошентип аралыктан да иштесе болот. Ошого эки кесип тең жакшы. Ар бир кесип ардактуу деп бекеринен айтылбаса керек. Эң негизгиси ар бир кесипте эмгек кылыш керек, кесипти сүйүш керек. Давай. Бакытта кошом дейт. Эгерде акыркы технологиялар менен акыркы жаңы изилдөөлөрдүн негизинде иштеген нано анда башкачараак болот. Айтиге байланышы бар, жаңы технологияга байланышы бар, айлыктары жакшы дегендей. Анан биздеги эски система менен эски медицинаны окуйм десеңер 9 жыл кетирип, анда иногда анын пайдасы деле жок болуп калат. Себеби медицинаны бүтүп туруп эч нерсени билбеген ситуацияда болуп калганга деген. Кесип жөнүндө аябай көп ойлонуп, көп изилдениш керек. Жөн эле бирөөнүн сен муну оку деп койсо ага ишенбеш керек. Кесип бул ар бир адамдын жеке тандоосу болуш керек. Мен да кошулам 100%. Ушуну айткым келген. Жумуш боюнча кандай барсак болот дейт. Жумуш боюнча кантип келиш керек жөнүндө видео тарткам, ошолорду көрсөңүздөр болот. Расходтор боюнча да тарткам. Бакыт байкеге салам дейт. Салам айттым, дагы айтып коем. Грин картанын убакыты бүттү го дейт. Ооба бүттү. Менин кыздарым да ушундай топ. Точно мен көбүнчө кичинекейине көп болушам. Өз эркине коюш керек турбайбы дейт. Туура айтасыз. Эми чоңуна деле эме керек да, кандай десем, чоңу деле до сих пор алдей. 3,5 жаш. Ал адамдын жанында чоң болгону менен, бирок өзүнчө адам катары алып көрсөк, дайле жашта кичинекей бөбөк. Анан эки бөбөк бири-бири менен урушуп жатса, тим эле коюш керек деп ойлойбуз. Өздөрүнүн проблемасын өздөрү чечип алат дегендей. Анан өтө эле болбой кетип атса, аралашабыз, түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эмне үчүн андай кылбаш керек, эмнеге бул бейби, сен чоң кызсың, ойнот деп анан көбүнчө тийишпейбиз. Сизди көрүп өзүм да айтини үйрөнүп баштадым. Рахмат жоопторуңузга, жакшы эс алыңыздар дейт. Жакшы, пайдалуу болуп жатса эле мен дагы сүйүнөм. Бул кайсыл жакта түш болуп жаткан дейт. Бизде азыр саат 10, Молокай аралы, Гавайи аралдарынын бири. Гавайи аралдарынын эң кичинекейлеринин бири десем дагы болот. Кичинекей аралдабыз. Погода сонун. Бетиңизге кандай кам көрөсөйт? Азыркы учурда сөзсүз түрдө SPF бар крем колдонуш керек деп ойлойм. Анан үйдөн эле көбүнчө корейский косметика колдоном. Эртең менен кечинде сөзсүз түрдө тазалайм. Серумдарды, маскаларды колдоном. Итөкөй барып сен ойной бер, адам менен бар. Ошо. Корейский эме бар го. 10 этаптан турган тазалоо деген, ошону колдоном. Атайын бир май бар, ошо менен тазалайм, анын артынан пенка менен жуам. Тоник, эссенция коём, анан Азыр челегиң серум коём, анан крем, SPF кылып. Челегиң алып келет. Молокай аралы.
математика, IT окуганы математика, физика жана англис тилин сабагын жакшы билиш керекпи дейт. Жакшы билсеңиз жакшы, чоң плюс болот, бирок математик же физик же англис тилчи болуунун кереги жок, аны үйрөнсө болот. ITни орус тилинде да үйрөнсө болот, кыргыз тилинде да үйрөнсө болот. Кандай десем, сабакты жакшы окуган адам бүт нерсени алып кете алат. Гуманитарный сабактардан жакшы адамдар деле айтыда жакшы ийгиликти жаратат. Эң негизгиси бул жерде аракет керек. Математик болуш керек, физик болуш керек деген бул жөн эле миф. Болгону 11-классты бүтүп жаткан бүтүрүүчү болсоңуз, IT багытында университетке тапшырам десеңиз, о жерден ошо математика, физиканы тандаш керек. Дополнительный предмет катары ошо 2 сабакты тандаш керек. Бакыт Байке постарел, чуть-чуть. Последний раз видел его больше 10 лет назад. Эми Бакыт Байкеңер 2 баланын атасы болуп калды. 18 жашта эмес, 10 жыл мурун көрсөңүздөр 20 жаштын тегерек чети болгон экен. Азыр 34кө чыкты. Баардыгыбыз картаят экенбиз. Болгону эң негизги нерсе биз эмнени түшүндүк, кантип картаябыз, ошол өтө маанилүү экен. Жалеть этип картаябызбы же ушул моменттен, ушул возрасттан удовольствие алып картаябызбы да, ошол өтө маанилүү экен. Убакыт аябай бат өтөт экен. Мен деле Америкага келгенде 18 жаштагы жаш кыз болчумун. Азыр болсо мына отурам, 2 балам бар. Карьерам бар. Башка нерсе жөнүндө ойлонуп, балдар жөнүндө ойлонуп жашоо экен ошондой. Бирок 50 жашка чейин картайдым дебеш керек, үйрөнүш керек, болуш керек. Жүрөгүм жаштабайсыңбы? Бизде 40ка чыгып эле мен картайдым, төргө турускула дегендей болбош керек. 50ге чейин, 60ка чейин Америкада көптөр иштеп, окуп, чуркап, спорт кылып жашашат. Ошого жакшы активный лайфстайл кылыш керек болот. Бакыт айтат, беттеги бырыш эмес, жүрөктөгү бырыш өтө маанилүү дейт. Бетиңде бырыш боло берсин, жүрөктө бырыш болбосун деп көп айтат. Толук кандуу жооп алдым, рахмат чоң дейт. Очень рада, что ответила. Тынчтык үй бүлөңөргө дейт, чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула дейт, рахмат. Жолдошуңуздун аккаунтун бул жерге жазып койсоңуз, азыркы жооптон кийин подписан болуп келип кетти дейт. Аккаунтум ушуда. Бакыттын аккаунту жок, экөөбүзгө бир аккаунт. Менин аккаунтумдан эле Бакытка рахматыңарды да жазсаңыздар болот. Оу, не болду козу? Анан анын көрөйүнчү. Ай, сонунго. Анан аябай вкусно экен. Дагы бышырып кел, окей? Мага нан жасап келиптир. Апасын турайт. Мен нан жасап берем да буларга. Hello. Hi. Hi. Можете вид показать? Конечно, могу. Ошол үчүн келдим да, силерге видти көрсөтөйүн деп. Бул жакта биз жашайбыз. Бул жол менен келдик. Үйүбүздүн жанындагы пляж. Бүгүн толкундар күчтүү. Көзүңүздөр көргөндөй. Мына бермет менен адам кум ойноп жатат. Бул жерге азыр бир соседибиз келди, сууга түшөт окшойт. Бакыт иштеп жатат. Мен дагы иштеп жатам. Бул менин компьютеримди коймо. Вот ушундай көрүнүш. Кандайсыздар дейт, жакшы. Сонун жооп алдым. Кандай жакшы жансыңар. Бар болгула, кайда жүрсөңөр да аман эсен болгула дейт. Чоң рахмат. Сизге дагы бардык ийгиликтерди каалайбыз. Можете вид показала, саат 10 болду. Молокай аралы. Кыздар англисче сүйлөшөбү дейт, ооба. Ого, сиздерге карагылачы океанда балнаны. Вау. Чоңой баштады ошо. Бүгүн кечинде Серфинг, бүгүн келет го дейм серфингге уже адамдар. Силер видти көргүлө, мен сиздерге жооп бере берейин андай. Толкундардын
бир үзүндө. Балдар англисче, кыргызча сүйлөйт. Англисчеси прям өтө жакшы эмес азырынча, баягы үйдө көп болгон үчүн. Бирок англис тилди өздөрү эле үйрөнүп алат деген ойдобуз мектепке барганда. Балдарга биз көбүнчө кыргыз тилге басым жасайбыз. Кыргыз тилде кыргызча сүйлөшөбүз үйдө. Баламдын дагы, кызымдын дагы тили кыргызча чыкты. Бизде бир принцип бар, балдардын тили эне тилинде чыгыш керек деген. Тайне таятасы менен сүйлөшүш керек. Чоң энеси менен сүйлөшүш керек, тууган урук менен сүйлөшүш керек. Анан алар англисче билбесе, ошого аларды англисче үйрөткөндөн көрө балдарды эне тилин үйрөтүш туура деп ойлойбуз да. Ошого балдар кыргызча сүйлөйт. Сиздин IT сабактарда үйрөтпөйсүзбү? Мен жазылат элем дейт. Аябай көп ушундай суроолор. Эми азыр сабак өткөнгө менде убакыт жок. Бир нерсени баштаганда 100% адабация этиш керек, мындай айтканда. Толук аягына чыгарыш керек. Ага мен аябай көп убакыт бөлүшүм керек. Ошого азырынча 2 бала менен, жумуш менен убакытым тар. Жашаган үйүңөрдү видеого тартып чыгарыңыздарчы, суранышты чыгаргам. Room tour деп квартираны обзор кылып жашаган жерибизди көрсөткөн видео бар. YouTube'га кирсеңиз бардык маалыматты аласыз. Жада калса биз кокосту пальманын башынан кантип алып, адан кокосовый молоко, кокосовая стружка, маслом, кокостун майын жасаган видео бар. Ошону көрүп коюңуздар. Кайсыл жер дейт. Кыргыз. Гавайиде жылан жокпу дейт. Аябай сонун суроо экен. Гавайинин эң жакшы бир фактыларынын бири жылан жок. Гавайиге жылан алып келген адам кармалса, 5 жыл түрмөгө жана 250 миң доллар штраф. Самолетто ошондой декларация толтуруп анан киресиң. Ошондой жылан, урук, бир майда чүйдө ошондой бир насекомыйлар барбы, жокпу деген декларация толтуруп анан киргизет. Анан бул жакта таможниден өткөндөй кылып 2 жерден текшерет. Бир эле эмес, 2 скрининг кылат, 2 жерден өткөрөт. Бул жака даже фрукты, овощи алып келсе болбойт. Джунгли болгону менен жылан жок. Сууга түшөбүз. Кечкери сууда жатканбыз. Бүгүн азыр иштеп жатабыз да. Мына бакыт жумушун бүтсө, азыр мен силер менен сүйлөшүп бүтүп, менде 1-2 жумушум бар. Ошо жумуштарымы бүтүп алып, анан сууга түшөбүз. Политикага байланыштуу суроолорго эч жооп бербейм. Мен аябай аполитичный адаммын, үй бүлөбүз. Политика андай мындайга эч көңүл бурбайбыз. Эң негизгиси бизге эмне керек? Кыргызстаныбыз өнүксө болду. Кыргызстанды ким өнүктүрөт, кантип өнүгөт, кандай адамдар келет, айырмасы жок. Эң негизгиси патриот адам, элин, жерин, мекенин ойлогон адам келсе болду биз үчүн. Ошо өтө маанилүү. Жана биздин эң негизги максат бул билим. Билимге болгон проекттердин бардыгын, билим жаатында болгон бүт конкурс, марафон эмне болбосун, ошондой нерсенин бардыгын колдойбуз. Акчаны кантип туура колдонуп жана чогултса болсо методдоруңуздан бөлүшүңүздү суранам дейт. Ошол боюнча дагы бир прямой эфир кылыш керек экен, акча, финансы боюнча, финансовая грамотность боюнча. Либо вебинар же өзүнчө бир түз эфир кылсак болот. Азыр мен финансы жөнүндө сүйлөсөм 1 саат сүйлөп берем. Өтө мага жаккан тема да. Финансовый грамотностьты мен ойлойм бизде мектептен баштап үйрөтүш керек деп. Роберт Кийосакинин китептери аябай жагат, Бодо Шофердин китептери жагат. Особенно акыркы жылдары финансы жагында аябай кызыгуулар болуп, көптөгөн китептерди ошол жаатта окудум. Кандай десем, конференцияларга катышып көрдүм. Ошого бул өтө чоң тема. Эгерде кааласаңыздар, жазыңыздар, ошого атайын бир Zoom'дан суроо жооп кылып вебинар өткөрсөк болот, же болбосо ошентип прямой эфир кылсак болот, именно финансыга байланыштуу.
Дат ушундай биздин күндөрдө эле бизде деле истерика болот, чыңырыктар болот. Чыдаш керек. Кыргызстанга да барабыз, Пекинге да кызмат кылабыз. Привет, дейт. У нас снег, у нас лето. Сизге кантип катталса болот дейт. Подписка дегенди басыңыз. Телеграмга да катталыңыз, YouTube каналыма да катталыңыз. Кичине балаңыздын аты Адамбы дейт. Ооба, кызымдын аты Бермет, баламдын аты Адам. Кыргыздын аты. Адам канча жашка чыкты, Айдан ажы дейт. Январьдын аягында 2-ге толот. Ошондо азыр 18-19 ай. Кыргызстандан IT үйрөнүп Америкага барып иштесе болобу дейт. Болот. Андай адамдар көп. Азыр бир 10 минуттан ичинде азыр бүт вопросторду карап, жакшы, интересный вопрос болсо ошолорго жооп берип, прямой эфирде жыйынтыктасак болот бүгүнкүгө. IT тармагын окуу онлайн эффективдүүбү же офлайнбы дейт. Адамдын өзүнүн азыркы акыбалга, пандемияга байланыштуу онлайн окуулар аябай күчөп жатат жана актуалдуу болуп жатат. Бирок эгерде класска барып окуп, курсташында группалаштарыңыз менен проекттерди жасайм десеңиз, класска барып окуган жакшы мүмкүнчүлүк бар болсо. Эгерде класска барып окуганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда онлайн окусаңыз болот. Мен сиздерге көрсөтөйүн. Бакыт менен Бермет сууда жүрү. Азыр үстүнө чоң толкун түшүп калды эле, билип атпаймынбы? Чоң балга келип. Балга секирип. Молокай аралындабыз. Менде акча да ноутбукта жок болсо, эмнеден баштап айтыны окуса болот дейт. Аябай кызыгам дейт. Телефондон видеолорду көрүңүз, жөнүндөй маалымат топтоп баштаңыз. IT багыты жөнүндө, технология жөнүндө конференциялар болуп калат, телефондон катышсаңыз болот. Ошентип мындай билимиңизди, кругозоруңузду IT жаатында өстүрүп түшүнүккө алыңыз. IT жөн эле бир программирование менен чектелбейт. IT дегенде негизи бул ITнин океан сыяктуу деп айтам ар дайым. Океан сыяктуу, аябай көп багыттары бар, өтө терең, аябай кызыктуу, аябай көп кесиптери бар. Ошол жөнүндө маалымат топтоңуз. Канчалык көп маалымат болсо, сизге кесип тандыганга ошончолук жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анан ошонун баарын билип, IT жөнүндө толук мүмкүнчүлүктөрдү таап каласыз. Курска жазылганыңызды билбей каласыз, ноутбук алганыңызды билбей каласыз. Ошого акырын-акырындан маалымат чогултуп баштаңыз. Анан сөзсүз түрдө тил үйрөнүп алсаңыздар, бул өтө чоң пайда. Жаңы маркетке чыгууга аракет болот, мүмкүнчүлүк болот. Европага, Америкага, Азия өлкөсүндөгү международный компанияларда иштейм десеңиз, сөзсүз түрдө английский керек. Кайсыл программалоо тили жакшы жаңыдан баштагандарга дейт. Эми жаңы баштагандарга көбүнчөсү JavaScript жеңил дейт, Java'га караганда. Же Python же JavaScript'ten баштасаңыз туура дейт. Океан аябай туздуу болсо керек. Ооба, өтө туздуу. Прям кандай десем, 1 литр сууга 1 литр килограмм тузду эле аралаштырып койгондой туздуу. Бирок денеге аябай жагымдуу. Анан пайдалуу касиеттери дагы бар да. Кожага, океандын воздуху башкача, мындай климаты. Буйруса JavaScript'ти баштайын деп турам. Айдан эже, сиздин Instagram'дагы посторуңузду, YouTube'дагы бардык видеолоруңузду көрүп, ITге кызыгуу пайда болгон. Ыраазычылык сизге дейт. Чоң рахмат. Ошо менен анда бүгүнкү прямой эфирди жыйынтыктасак болот.
Дагы суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Дагы бир жолу океанды көрсөтүп, бүгүнкү прямой эфирди жыйынтыктасак болот.